Тышка чыкса, кай жактандыр түтүндүн жыты келип кетти. Бир нерсе күйүп жатабы деп ойлогон кыз айлананы карап, абаны улам жыт тагылап, түтүндүн жыты кайдан келип жаткандыгын алгач түшүнө албады. Үйүн айланып өтүп, батыш тараптагы эгин талаанын үстү түтөп жатканын, бир нече гектарды кучагына камтыган жер аянт капкара болуп күйүп калганын көрүп, чочуп да кетти. Аянттагы мындай көрүнүштү карап турган адамдардын эч нерседен капарсыз жүздөрү гана кызды тынчтандырды. Демек, баары жайында. Бирок эмнеге деген суроосуна жооп таппаган кыз жакында эле эгини чабылып, жыйналып, калган саманына анча-мынча мал оттоп жүргөн эгин талаанын кара көө болуп калганына таңыркап, көпкө карап турду. Бул көрүнүш кыздын жүрөгүндө өмүр бою сакталып калды. Кеч күздө эгини орулгандан кийин саманы өрттөлгөн аянттарды көп эле кездештирүүгө болот. Талаа жакшы түшүм бербей, эгиндин арасына өскөн пайдасыз отоо чөптөрдүн тамырын курутуп, кийинки жылы жакшы түшүм алуу максатында мындай аянттар өрттөлөт. Натыйжада пайдасыз чөптөрдүн тамырлары эле эмес, бышып түшкөн уруктары да өрттөнүп жок болуп, аянт тазаланат. Жазгы кош айдоодо дыйканга да жеңилдик болуп, күзгү түшүм мол болорунан кабар берет. Кээде айрым жерлерде ысык климаттан же кокустуктан улам чоң токойлор өрттөнүп, далай чыгымдар талап кылынган түйшүктүү окуялар болот. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтымына караганда, ошол өрт чалган аймактар бара-бара түркүн бак-дарактар, жыш өсүмдүктөр, гүлдөр толгон ажайып кооз аймакка айланат экен. Жер кыртышынын үстүңкү катмарындагы катмар-катмар болуп жаткан чириндилер, жалбырактар жана башка нерселер өрттүн натыйжасында жок болгондон кийин уругу тереңде жаткан түркүн өсүмдүктөрдүн өсүп чыгышына жаратылышта жакшы шарттар түзүлөрү таң калыштуу жана суктанарлык. Жашоонун өзү да ушул сыңары. Бир кезде гүлгө оронгон бейкут күндөрүбүз күндөрдүн бир күнүндө өрт чалып, көрксүз, кыйроого учураган, өрттөн капкара тактары гана калган талааны эске салат. А бирок жашообузда болгон ошол кырсык, кыйроо деп атаган нерсебиз жараткандын биздин жашообуздун багытын таптакыр башка тарапка, кереметтүү тарапка буруу үчүн кылган иш-аракети экенин байкабайбыз. Учурунда бизге оор сезилип, бир кездеги гүл чулгаган жашообуз өрт алдында калып, орду толгуз жоготууга учурагандай кайгыга батабыз. Жүрөккө сыйбаган өксүк, ыза, көз жаш, оругуштаган ачуу сезимдер эч качан тыйылбачудай болот. Себеби жашоодо өзүбүз өстүрүп алган, аздектеп алган, бирок Теңирдин колдорунан жаралбаган жасалма гүлдөр, жасалма сезимдер, жасалма жеңиштер, жасалма ийгиликтерден ажыроо өтө оор болот. А бирок жандын түпкүрүндө Кудай сепкен, Кудай өстүрүүнү каалаган ыйык үрөн, өлбөстүктүн, түбөлүктүүлүктүн алдында баа жеткис деп эсептеле турган, бир караганда көрксүз сезилсе да, түпкү маңызы алтындан баалуу үрөн катылып жатат. Ал ар бир адамды жараткандагы Кудайдын сепкен үрөнү. Ошол үрөндүн өсүп чыгышына өбөлгө түзүү үчүн керексиз, зыяндуу отоолорду өрт жалтып жок кылууга туура келер. Болбосо, биз аларга кам көрүп, жасалма кооздугуна, жемишсиз келбетине суктанып, ыраазы болуп түгүл, маашырланып жүрө береттирбиз. Теңирди таанып, жашоосун Теңирге башкарткан адам менен Теңирди тааныбаган, өз билген жолу менен жүргөн адамдын ортосундагы айырмачылык, Теңирди тааныган адам жашоосундагы ар бир окуянын артында Теңир турганын, ошол ыйык кожоюн жашоосунда өрттөн кийин өсчү гүлдөрдү күтөрүн билгенинде, өрт жалмап кеткен аймакта Теңирдин колпурган гүлдөрүн өстүрүп чыгарына ишене алсак, ал биздин Кудайдын адилдигине бекем ишенгендигибиздин далили. Жашооңуздун гүлдөрүн өрт жалмап кеткен болсо, жүрөгүңүзгө тынчтык беришине Теңирге мүмкүнчүлүк бериңиз. Күйүктүн капкара тактары калган жылгаларды кайрадан көрккө бөлөй турган колпурган гүлдөрдү күтүңүз, издеңиз. Жүрөктөргө өчпөй турган, өтүп кетпес кубаныч орнотор учурун күтүп жаткан
Үрөндөрдүн өсүп чыгышына шарт түзүңүз. Кейибеңиз. Өрт чалган талаалардын көркүн теңир өстүргөн гүлдөр көркүнө чыгарат. Жашооңуз чыныгы багбандын колдоруна берилсин.